Эмне үчүн мына мисалы Улан Ниязбековдун военный билети жасалма деп көп маалымат чыгып атат да. Эмне үчүн ошону текшерген? Кокустан текшерип койбойт. Көп адамдар бизге кайрылып атат. Укук органдарга кайрылбай, сотторго кайрылбай. Себеби аларга ишенич жок болуп калды. Камчак Ташеевдин үй бүлөсү боюнча, үй бүлөсүнүн бизнеси боюнча материал чыккандан кийин 2 күн өтпөй эле бизди камакка, мени камакка алып атат, Болот Назаровду камакка алып атат. Эми мындай кокустуктар болбойт эч качан. Ошол эле сот баягы чечим чыгарганда түздөн-түз алдап атат да. Мыйзамды бузуп, мыйзамсыз иштерди кылып аткан президент, мамлекеттин башчысы ушундай кылып атса, анан кийин башкаларга эмне дейм? Барыбызга маалым, сизге козголгон кылмыш иштери бул Камчыбек Ташиев жөнүндө иликтөөлөрүңүз жарыялангандан кийин козголду. Ички иштер министрлиги муну кокустук, дал келүү деп айтып атат да коомчулуккачы. Буга сиздин пикириңиз кандай? Кокустугу мынчалык көп болбош керек да. Биринчиден, экинчиден баардыгы эле билинип турат. Негизи биздин командага мага ушундай аңдуу, баягындай эптеп бир нерсеге жармашуу, издөө былтыр эле башталган. Аны биз далай чыгарганбыз. Менин үйүмдө мындай скрытый камераны тапканбыз. Андан мурун дагы бир топ фактыларды көрсөткөнбүз. Ошо аркабыздан ГКМБ тарабынан, укук коргоо орган тарабынан бизге аңды жүрүп атат деп. Анан баягы Камчак Ташеевдин үй бүлөсү боюнча, үй бүлөсүнүн бизнеси боюнча материал чыккандан кийин 2 күн өтпөй эле бизди камакка, мени камакка алып атат, Болот Назаровду камакка алып атат. Эми мындай кокустуктар болбойт эч качан. Биздеги сот системасынын, биздеги күч органдарынын буйрук аткара турганын эске алганда жыйынтыгы кандай болору деле сизге белгилүү болсо керек. Сот система, укук коргоо органдары өздөрүнүн менин ишим боюнча көрсөттү, Болот Назаров иши боюнча көрсөттү. Ошол эле сот баягы чечим чыгарганда түздөн-түз алдап атат да. Мыйзамда мындай жазылган эмес, временные сроки жазылган эмес деп баягы бизди түнү менен кармап, анан кийин бизге баягы обвинение чыгарып атпайбы? Ал мыйзамсыз болду деп кайрылсак, алар сот ошондой чечим чыгарып атат да. Баягы мыйзамды бурмалап, мыйзамда жазылган нерсени временные сроки не указаны деп атат, ал жерде болсо четко жазылып турат да, в момент доставления в орган дознания деп жазылып турат да. В момент бизди ГУВДга алып келиби, ошодо бизге баягындай күнөө коюп, күнөөлүү шектүү деп чечим чыгарыш керек эле да. Алар болсо түнү менен бизди кармап, эртең менен чыгарып атпайбы. Анан сот болсо мыйзамдарды бурмалап, чечиминде жалган жазып, анан кийин баардыгы укуктуу болду, баардыгы мыйзамдуу болду деп чечим чыгарып атпайбы. Эми ал эмнени көрсөтөт? Сот системасы, укук коргоо органдары толтура бузуулар, мыйзам бузуулар болгон. Бизди кармаганда дагы, бизге баягындай иш ачканда деле толтура бузуулар болгон. Ага карабастан сот баардыгы мыйзамдуу деп чечим чыгарып атат да. Деги эле сот системасына, күч органдарына, жалпысынан бийликке ишенесизби сиз? Негизи ушу көп жылдан бери анан азыркы бийликтин заманында деле укук коргоо органдар,
ошол эле сот система негизи бардык мамлекеттик институттар аброюн түшүргөн да, өзүн ишенишин, элдин ишенишин жоготкон да. Себеби буга чейин акыйкатсыз, адилетсиз чечимдерди чыгара берип, сатыла берип, коррупцияга малынып, ушуга жеткирди да. Макул биз ишенбейбиз да, сотко барганда мыйзамдуу болот деп ишенич жок. Эми баягы чет мамлекеттен бизге келген инвесторлор ишенбесе, анда биздин мамлекеттин келечеги жок да. Тергөө иштери жаңы эле бүттү. Бирок ага карабай Ички иштер министрлиги, президент Садыр Жапаров, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев сизди айыпкер катары көрсөткөнгө аракет кылып атат да, мындай айыпсыздык презумпциясы нормасын эске алышкан жокпу? Алар үйрөнүп калыптыр мындай башкалардын укугун тебелеп, өзүнүн укугун чексиз кылганы. Мисалы, мага баягындай иш боюнча подписка о неразглашении деп кол койдурткан да. Мен азыр аларга түздөн түз жооп бере албайм да. Ошону колдонуп, алар ачык айтып атышат да. Мен айткым келет, баягы президент деле, Ташиев деле айткан нерсе ал иштин ичинде деле жок. Аларга туура эмес жеткирди же алар түздөн түз жалган айтып атышабы? Мындай бул деле баягы менин укугум тебелеген деп айткым келет. Себеби бул президент дагы, Камчыбек Ташиев укук орган бир бутагынын башчысы дагы, ал баягы дагы деле бийликке ишенимди жоготтуруп атат да. Себеби мыйзамды бузуп, мыйзамсыз иштерди кылып аткан президент, мамлекеттин башчысы ушундай кылып атса, анан кийин башкаларга эмне дейм? Бирок мен мыйзамга баш ийем. Бардыгы мыйзамдуу, мыйзам аркылуу мен өзүм укуктар үчүн күрөшөм. Эмне үчүн мына мисалы Улан Ниязбековдун военный билети жасалма деп көп маалымат чыгып атат. Эмне үчүн ошону текшерген? Кокустан текшерип койбойт. Же болбосо баягы Теңиз Болторук бир күндө паспорт алды, кыргыз жарандыгын бир күндө алды деген дагы маалыматтар чыгып атат. Эмнеге ошону текшербейт? Бул деген эки жүздүк дейт да. Бийлик ушинтип жалган эки жүздүккө маалынып өзүн көрсөтүп атат да. Ушунчалык тобокелге барып, иликтөөлөрдү жасап, өмүрүңүздү, өзүңүздү ортого коюп, мындай рисковать этүүнүн максаты эмне? Максат бир. Ушу негизи уже биздин командага топтолгон балдар мен дагы чыдабай кеттик да. Ушунчалык беспредел болуп атат. Ушунчалык ачык эле мыйзамдарды бузуп атат. Ачык эле өзүнүн туугандарын коюп атат. Ачык эле каратып эле баягы мамлекетти талкалап атат. Негизи биз кылбасак ким кылат? Ошондой суроо болду да. Эми биз ушу жолго турдук, эми бул жолдон кайтпайбыз да. Себеби көп адамдар бизге кайрылып атат. Укук органдарга кайрылбай, сотторго кайрылбай. Себеби аларга ишенич жок болуп калды. Бизге эле ишенич болуп калып калды да. Анан кийин биз укук коргоо орган эмеспиз. Бизде көп мүмкүнчүлүктөр жок укук коргоо органдарында. Биз көп нерсени иликтей албайбыз, бирок ошого күйүп атабыз да, ачуубуз келип атат. Акыйкат үчүн, адилет үчүн журналисттерге кайрылып атат.
алды деген эмнени көрсөтөт? Бул ушунчалык бийликтин аброю түшкөнүн көрсөтүп атат да. Сизге жасалган мамиле, куугунтук башка журналисттерге да таасир этиши мүмкүнбү? Эртең. Негизи бул мен деле эмес, ошо Next TV бар, Кактус бар. Биздин командага ачкан кылмыш иштер. Бул деген мындай бийликтин көрсөтүшү да. Мына силер менен ушундай болот деп. Силер өзүңөрдү тыйбасаңар, биз айтканды кылбасаңар, баягы биздин кылмыштарга көзүңөрдү жумбасаңар, биз күчтүүбүз, бизде бийлик бар, биз силерди тепселейбиз, сындырабыз деген мындай баардык журналисттерге деле эмес, баардык элге айтып атат да. Өтүңөрдү кыскыла, оозуңарды тыйгыла деген сөз да, бийликтин мамилеси ушундай да. Эгер камап коюшса, эмне кыласыз? Камасам, мыйзам чегинде өзүмдүн укуктарымы коргойм да. Мыйзам чегинде мүмкүнчүлүк бар, апелляция бар, башка нерселер бар. Мындай коррупциялардын бетин ачам, иликтейм деп жаңыдан баштаганда ушундай окуялар көтөрүнүп билдиңиз беле? Билгем. Албетте мен негизи баардык команда даяр болчу. Себеби андай имиштер болуп аткан, бизге жетип аткан, ушундай силерге иш козгоп атат, силерди аңдып атат. Мисалы, баягы 3 жаңы кылмыш иш ачылды го. Ага чейин айтып аткан бизге ушундай наркотик менен шылдың болуп калышты, эми мындай грамотный бир нерсе таап атышат деп атат да. Эми грамотный ушу болсо алардын деңгээли кандай экен? Кантип мен өзүм паспортту мынтип жазып отургандай мага кылмыш иш илип атат да. Андан сырткары макул бир нерсе болсо дагы да, убакыт баягы кылмыш иш ача турган убакыт уже өтүп кеткен да. Негизи бул мыйзам боюнча ачылбаш керек эле да. Эми мажбурлап эле эптеп бир нерсеге илешип эле ачтырып атат да. Бул жөн кокустан эместигин көрсөтөт да. Жакында теңиз болтуруп паспорт алган эмне текшербейт, жакында срок кете элек. Бирок чын айткым келет, биз окуп чыктык. Дагы деле юристтер, адвокаттар менен карап атабыз иште. Негизи менин күнөөм бир да жерде жок. Эптеп эми өзүбүз деле иликтейбиз го, кандайча каяктан документтер пайда болуп калды, ошондой баягы наркотик таштагандай эле жасалма иш ачтуу, аны дагы иликтейбиз дагы. Баары бир заман келет, убакыт келет, баардыгы ачыкка чыгат. Кийин мага кылмыш иштерди жасалма кылып аракеттердин баардыгын ачыкка чыгарабыз да. Бир убакыт келет да. Мамлекеттик кызматтарда иштеп жүргөндө ошол жакта калып, саясатка аралашып кеткен жоксуз. Бул иликтейм деп журналистиканы тандап, бул тармак менен кеттиңиз. Негизи бул мындай чоң узун жол болчу. Капыстан эле айткым келет, мамлекеттик кызматка отуруп калдым. Бирок революциядан кийин ойлонуп отурдум. Негизи баягы Бакиев ичинде
Бакиевдин аппараттын ичинде жүргөндө көп нерсени билбей жүргөм экен да. Андан кийин революциядан кийин көп нерсе ачыла баштады. Көзүм деле ачыла баштады. Бизге аппаратка келгенде эмне деп айтып аткан? Ким бийликте болбосо деле биз ичинен революция кыла алабыз, баягы реформаларды кыла алабыз деп аябай көзүбүз күйүп ошо аппаратта көп нерсени кылган аракет кылганбыз да. Бирок кээ бирлер ишке ашты, кээ бирлер жакшы ойлорду ошол эле Максим Бакиев өзүн колдонуп алды. Өзүнүн байлыгын көбөйтүш үчүн колдонуп алды. Анан отуруп ойлондук да. Негизи азыркы баягы бийлик, азыркы алмашпай атат да бийликтеги адамдар. Жаштар келсе деле алардын ой жүгүртү деле ошондой. Кайерден акча сындырып алыш керек, кайерде өзүмө участок алып алайын, кайерде бизнести мүмкүнчүлүк колдонуп туруп бизнес кылып алайын деген ой менен эле жүрүшөт да бийликтегилер. Мындан кийин мен аларга аралашкым келбеди да. Мен ойлонуп туруп, жок, мен өзүм баягы өзүмө каршы кетким келбеди да. Көзүм ачылды. Андан кийин ар кандай жолдорду журналистикага кайттым. Анан журналистика деле мындай да, кээ бир компаниялар баягы саясатчылар менен каржыланат. Ал жерде дагы болуп, ал жерде де ошону көрдүм да. Өз кызыкчылыгын журналисттер аркылуу чыгарган аракет кылат да. Андан кийин ошентип жүрүп анан факт-чекке келдим. Факт-чекке келип именно иликтөөнү көрдүм да. Иликтөө бул баягы иликтөө аркылуу мүмкүнчүлүк бар да. Мамлекетти өзгөртүү, баягы кылыктарын ачыкка чыгарып, алар уже коркуп калышат кылыктарды кылбаган. Себеби эртең иликтөөчүлөр, журналисттер ачыкка чыгарат деп коркушат. Ошондуктан мыйзамдарды өзгөртүп, азыр тендерлерди жоготууга аракет кылып атат, декларацияларды өчүрүп жоготобуз деп атат. Ошондуктан себебин бизден коркуп атат да. Биз аны декларация карай коюп, тендерлерди карай коюп, алардын былыктарын ачыкка чыгарат деп коркуп атышат да. Ошондуктан бизге иш ачып, бизди жапкан аракет кылып атат да. Себеби алардын кызыкчылыктары бул акча, өзүнүн бийлиги, өзүнүн керемет жашоосу. Биздин кызыгыбыз бул ошо урдабасын. Мамлекеттин акчасы жок, биздин жарандардын акчасын чөнтөккө салбасын, туура колдонсун деген максат менен биз Кыргызстанды өзгөрткөнгө аракет кылып атабыз да. Азыр 1-2 жылда жакшы эле өнүктүк, иликтөөчү журналисттер, бирок бул аз да. Биздин максаты чоң. Журналистика, иликтөө журналистика ушунчалык чоң күч болуп, коррупцияны түгүнөн жоготконго аракет кылабыз да. Болот, айтсаңыз, Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан мен үчүн, мага көп сунуштар келет. Бир жерден дагы, чет мамлекеттен дагы кетип калбайсыңбы? Бийликтен деле сунуш чыкты. Мындай эле чыгарып беребиз, кете берчи деп, кетип калчы деп. Бирок мен кандай десем, анан айтышат, көп дагы адам айтышат да, Америкага кетип калсам аякта жакшы, Европага кетип калсам жакшы жашайм, кантип кетсе болот, нары бери деп айтып атышат го. Анан кийин мен бардыгына ушундай жооп берем. Балдар, эмне жакшы жашоо үчүн башка мамлекетке качасыңар?
Биз деген жашоону Америкадай Кыргызстанда кылышыбыз керек. Мен көзүм жетет bu yerде. Кыргызстанда айлыктар $6.000 ашыкча айында болуш керек. Себеби башка өнүккөн мамлекеттерде $6.000 айлык бул эң кедей адам эсептелет да. Биз ага качан жетебиз? Коррупцияны жеңгенде жетебиз. Эң негизги проблема бул баягы ач көздүнүк. Бийлик тойбойт да. Бардык тараптарга кирип, бардыгын талкалаган аракет кылат. Ошо Кыргызстан мен үчүн бул ыйык жер. Кыргызстан мен үчүн бул менин мекеним. Мекеним ичинде жакшы жашаганга кыргыз эл бул менин элим. Башка элге салым кошкум келбейт. Башка мамлекетке салым кошкум келбейт. Мен ушул жерде болуп, ушул жерде салым кошуп, Кыргызстанды өнүктүргөнгө аракет кылам да. Биздин мамлекетибиздин келечегибиз чоң. Мен ишенем. Эң негизи коркпош керек да. Коркпой биз максатыбызга жетишибиз керек. Бардыгыбыз биригип, тазаланып, баягындай кылмышкерлерден, бийликтен коркпой, маселелерди коюп, туура эмес болсо туура эмес деп айтып, чек коюп, Кыргызстанды өнүктүрө алабыз да. Мынтип коркуп, макул мага тийишкен жок, боло берсин, акчаны урдай берсин, кыйын экен деп жүрө берсек, урдалып, тоналып, биздин мамлекеттен эч нерсе калбайт. Ансыз деле жайылып кеттик дүйнө боюнча. Биз болсо өзүбүздүн мамлекетти намыс деген болуш керек да. Намысыңарды көтөргүлө. Мындай ойготкула. Себеби биздин Кыргызстанды өнүктүрүп, дүйнө боюнча жайылган кыргыздарды чогултпасак, анда эмне үчүн жашап атабыз? Өз жеке кызыкчылыкты четке кагып, мамлекет үчүн ойлонолу.